Arkadaşlar, bugün sizlerle 12. hafta dersimizi başlıyoruz. Salam hormatly dostlar. Bugün sizler menен 12. hafta сабагыбызды баштайбыз. Адаттагыдай диалогтон баштайбыз. Биздин бүгүнкү диалогубуз фильм туурасында болмокчу. Анда эмесе мен окуп берем. Сиздер которуп күн сайын диалог кыласыздар. Boş zamanında ne yapıyorsun? Film izliyorum ve bilgisayar oyunları oynuyorum. Peki sen boş zamanında ne yapıyorsun? Kur'an okuyorum, yeni bir dilleri öğreniyorum. Hangi dilleri biliyorsun? Arapça, Türkçe, İngilizce ve Rusça. Ya sen? Ben tek Türk dilini bilirim ve biraz da İngilizce bilirim. Sen hangi filmleri izliyorsun? En son Eltilerin Savaşı filmini izledim. Nasılmış? Tavsiye eder misin? Evet, çok komik bir film. Sen en son hangi filmi izledin? Unuttum. Hadi bugün sinemaya gidip bir film izleyelim. Tamam, hangi film izleyelim? Onu sen seç canım. Ушул достор, бул кино Элтилердин сабашы деген абысындардын согушу деп которулат. Сиздер дагы көрсөңүздөр аябай күлөсүздөр. Сонун бир кино. Андан кийин бүгүнкү темабызга өтөлү. Биздин бүгүнкү биринчи күндүн темасы каршылаштырма. Каршылаштырма деген салыштыруу деп которулат. Биякта дан даха экен, кыргыз тилинде дагы дан дагы деп которулат. Мисал алып карап көрөлү. Бул портакалдан daha büyüktür. Бул апельсинге караганда дагы да чоң дейт э. Ошол теманы өтөбүз бүгүн. Грамматикасын карап көрөлү, урматтуу достор. Бул да экөө чоң болуп атат, калганы кичинекей болуп атат. Мунун себеби бар. Да деген өзгөрүп кетет. Мисалы, кээ бирки учурда дан болот, кээ бирки учурда ден, же болбосо тан, тен болуп алмашып кетет да. Дан даха качан болот? Эгер калың үндүү болуп аткан болсо эң акыркы үндүүсү, анда дан даха деп бүтүрөбүз. Эгер эң акыркы үндүүсү ичке үндүүлөр менен бүтүп аткан болсо, ден даха деп бүтүрөбүз. Ал эми каткалың үнсүздөр менен бүтүп аткан болсо, кандайдыр бир сүйлөм, сөз, анда биз таан даха же болбосо тен даха деп дыны тыга алмаштырып жазат экенбиз. Бул жакта мисалдар бар. Бул мисалдарды окуп жана жазып которуп келесиздер. Бул жерде мисалды сиздерге которуп берейин. Түркчө русчадан даха колай. Түрк тили орус тилинен дагы да жеңил дейт. Öğretmenlik öğrencilikten daha бияка зор деген келет, зор. Мугалим болуу окуучу болуудан дагы да кыйын дейт. Африка диğer кыталардан daha sıcak, sıcak келет бул жака. Африка башка материктерге караганда дагы да ысык дейт э. Русия Түркияге АБДден daha yakın. Аки. Русия Түркияга Америкага караганда дагы да жакын дейт. Эгер учак менен келе турган болсоңуздар, Москвадан Стамбулга анда 3 эле саатта. Чин Жапониядан daha батыда. Чин Жапониядан дагы да баты тарабында дейт, батыш тарабында. Эми экинчи күнгө өтөлү. Экинчи күндүн темасы үстүнлүк. Үстүнлүк деген эң эле кооз, эң эле акылдуу, эң эле сулуу, ушул теманы өтөбүз сиздер менен. Бул жакта эң деген темада грамматика жок, өзү эле ачыктан ачык көрүнүп турат эң. Бул жакта мисал бере кетсек, en akıllı, en güzel, en büyük, en zor. Misallar menен түшүндүрө кетели, сүйлөмдөр менен. Сыныфтaki en akıllı öğrenci Yıldız. Биздин класстагы эң эле акылдуу окуучу Жылдыз. Дүйнөнүн эң узун нехри Нил нехридир. Дүйнөдөгү эң узун дарыя Нил дарыясы. Дүйнөдөгү эң büyük чөл Сахра чөлүдүр. Дүйнөдөгү эң чоң чөл Сахра чөлү. Эң узун өмүрлүү хайван каплумбаадыр. Эң эле өмүрү узун жашаган жаныбар бул ташбака дейт. Чин дүйнөнүн эң калабалык өлкөсүдүр. Кытай дүйнөнүн эң эле калкы чоң болгон өлкө. Бирок азыркы учурда Индия ашып кетти, достор. Иншалла кыргыздарга чанашат болот экенбиз. Benim öğretmenim en iyi öğretmendir. Менин мугалимим эң эле жакшы мугалим. En güzel insan annemdir. En sonun, en mıkta adam menin apam. En güzel bağ sevgidir. Адамдарды баалаган, адамдарды бири-бирине байлаган эң эле сонун нерсе бул сүйүү дейт. Жезененин эң эле популярдуу болгон сөзү ушул. En güzel bağ sevgidir.
Yерleştirelim. Бул сиздерге экинчи күнгү үй тапшырма болот, достор. Бул жердеги үстүңкүлөрүнү которуп кетейин. Не заман, качан, качта, канчада, ким, киме, кимге, ничин, эмне үчүн, не, эмне, насыл, кандай, нереде, каякта, ханги, кайсыл, неден, эмнеден, качынчы, канчанчы, канча дейт, ошолорду коюп кетесиздер. Үчүнчү күнгү үй тапшырмага келели. Үчүнчү күнү сиздерге тактооч беребиз. Белиртеч деген тактооч бул жакта тактап берип атат. Сен качан эмне кылдың, ошол нерсени тактайбыз. Мисалы, дан önce, дан sonra. Мисалы, yemekten önce, yemekten sonra. Тамак ичүүдөн мурун, тамак ичүүдөн кийин деп которулат. Бизде бул önce деген мурун, sonra деген кийин деп которулат экен. Бул жакта дал эле ошондой грамматика караңыздар. Дан önce, ден önce, тан önce, тен önce. Грамматика боюнча дагы дал ошондой. Эгер калың үндүү боло турган болсо дан келет, ичке үндүү болсо ден келет. Ал эми фыстыкчы шахап деген биздин каткалаң үнсүздөр келе турган болсо анда д ыстык айланат да тан жана тен önce болуп калат экен. Бакта мисалдар. Yemekten önce ellerimi yıkıyorum. Tamak içүүдөн murun kollarımdu жууйм дейт. Dersten sonra kütüphaneye gidiyor. Sabahtan keyin kitapxanaga барат. Konserden sonra eve gidiyorlar. Konsertten keyin uyga ketишет. Partiden önce hazırlık yapıyoruz. Keçеден murun даярданабыз дейт. Бизде партиден кече деп которулат, бирок партини азыркы учурда парти деп эле айтып калышты. Парти. Kahvaltıdan sonra parka gidiyor musunuz? Kahvaltı деген эртең мененки тамак, эртең мененки тамактан кийин паркка барасызбы деп сурап жатат. Бул жакта үчүнчү күнгү тапшырма. Сиздер ушул нерсени толтуруп чыгасыздар. Кайсыл нерсе каяка келет, өнчө болобу же сонура болобу, ошол нерселерди да таап чыгасыздар. Төртүнчү күнгү үй тапшырма, достор. Белиртме туруму. Бул кыргыз тилинде табыш жөндөмөсү. Сиздерге мисалдар менен дагы да түшүндүрүп берейин. Мисалдар. Boyacı evi boyuyor. Neyi boyuyor? Evi boyuyor. Именно ушул тема. Sizi de onu da tanıyorum. Tanımıyorum. Kimi tanımıyorsun? Sizi de tanımıyorum. Bu hediyeyi size vermek istiyorum. Neyi vermek istiyorsun? Hediyeyi vermek istiyorum. Bugün yemeği ben pişiriyorum. Bugün yemeği neyi, yemeği kim pişiriyor? Ben pişiriyorum. Ушул тема, урматтуу достор. Бул жакта табыш жөндөмөсү деп айттык. Грамматикасын карап өтөлү. Биякта же болот, же болот да. Кээ бир учурларда дагы кошуп беребиз. Качан ыйды кошуп беребиз? Эгер кайсыл бир сөздө үндүү менен бүтүп аткан болсо, биз ага ыйды кошуп беребиз. Биякта мисалдарда бар бекен? Бар экен. Хедие дегенде менен бүттү. Хедие жөн эле кошуп берсек, анда болбой калат. Ошон үчүн хедие деп биз ал жака ортосуна дагы бир үнсүздү кошуп бердик. Ошондо хедие болуп калды. Урматтуу достор, бул мисалдарды дагы сиздер жазып жана которуп келесиздер. Төртүнчү күнгү үй тапшырмаңыздар бир аз көбүрөөк. Бул дагы төртүнчү күнгү үй тапшырма. Бул тапшырма кантип аткарасыздар? Яңылышы чизелим. Туура эмес болгонду өчүрөбүз. Мисалы, буну же буну өчүрөбүз. Cemile çok iyi İngilizce же болбосо İngilizceyi konuşuyor. Кайсынысы туура болсо ошону жазасыздар, бирөөнү чийип саласыздар. Бешинчи күнгү үй тапшырмага өтөлү. Бешинчи күнү биз саатты өтөбүз. Саат. Саатты айтканда үйрөнөбүз. Бияктан окуп биротоло түшүндүрө кетейин. Saat 9. Saat 9. Болбосо saat 10. Saat 11. Ушинтип эле оп-оңой айтып кете бересиздер. Эч кандай өзгөрүүсү же болбосо кыйынчылыгы жок. Saat 10'u 10 geçiyor. Saat 10'dan 10 minut өттү. Биздеги өттү деген сөздү булар geçiyor деп айтышат. Geçiyor. Geçiyor bir ömür. Ырдам келип кетти. Saat 10'u 10 geçiyor. Saat 10'dan 10 minut öttü deydi dostlar.
Saat 11'i çeyrek geçiyor. 15 minut ötkөндө, булар 15'ti постоянно çeyrek деп айтып беришет да. 15 minut kaldı же болбосо 15 minut öttü dese çeyrek geçiyor ya da çeyrek var деп айтышат. Saat 12 buçuk. Buçuk деген жарым, урматтуу достор. Эгер 10 жарым болсо, saat 10 buçuk дейбиz. 12 жарым болсо, saat 12 buçuk деп айтат экенбиz. Saat 6'ya çeyrek var. Ne deydi? Saat 6'ga 15 minut kaldı. Buyakta kaldı degende var деп айтышат. Saat 6'ya çeyrek var. Saat 8'e 5 var. 8'ge 5 minut kaldı deyсем. Эми азыр биз саат канча дегенди үйрөндүк, ал эми саат канчада деген суроого жооп бергенди үйрөнөбүз. Мисалы, саат канчада турасың, саат канчада тамак жейсиң, саат канчада чыгасың, саат канчада окуйсуң деген суроолорго жооп беребиз, э. Мисалы, saat 7:05 kalkıyorum. 7'den 5 minut ötkөндө турам дейт, э. Бул жакта өткөндө деген сөз кече. Ал эми 5 минут калганда болсо кала. Бул уже окшошураак экен, кыргыз тилине. Saat 12'de öğle yemeği yiyoruz. Saat 12'de öğle yemeği yiyoruz. Tren saat 3'e 20 kala hareket ediyor. Tren деген троллей эме поезд. Поезд 3'кө 20 minut kalganda жылып баштайт дейт. Haberler saat 8:30'da başlıyor. Haberler saat 8:30'da baştalat. Çocuklar saat 10'u çeyrek geçe uyuyorlar. Кичинекей бөбөктөр saat 10'dan 15 minut ötkөндө укташат. Saat 6'ya 10 kala dersimiz bitiyor. 16'ga 10 minut kalganda сабагыбыз бүтөт дейт да, достор. Эми сиздерге үй тапшырма берем 5-чи күнкүгө. Менин бир күнүм дегенди жазып келесиздер. Менин бир күнүм дейт, э. Мисалы, ben sabah saat 6'da kalkıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum, yüzümü yıkıyorum, abdestimi alıyorum. Abdest alуу деген даарат алуу. Sonra namazımı kılıyorum. Бул жакта мен дагы көп ошибка кылат элем. Намаз окуyorum депчи, намаз окуyorum болбойт. Namaz kılıyorum болот. Sonra Kur'an'ımı okuyorum ve saat 8'de kahvaltımı yapıyorum ve sayrı. Daha da улантып кетесиздер, ушундай сыяктуу. Как минимум бир бет жазыңыздар. Анан кийин ошолордун бардыгын комментарийдин астына жазасыздар. Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, ушуну менен биздин сабак аяктады. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азыркы учурда орозонун Рамазандын айындабыз. Баарыңыздардын Рамазаныңыздар мубарек болсун. Ар бир кылган ибадаттарыбызды Аллахым кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.